Бүгін бұйырса, кечел ешігіміздің қалғасын қауып келген Рамазан бүгін біз менен қоштошып, қол бұлғалап тұрған ұшырда тұрауыз. Біз азыр сіздерменен ошол Рамазан айы жөнүндө, Рамазан айындагы жасалган амалдардын сооптору, жана дагы бүгүнкү айт намаз, айттын улуулугу, орозодогу орозо фитр анын улуулугу жөнүндө бир аз азмалап кеп кылабыз иншалла. Аткарган амалдарыбызды Аллахым кабыл кылдыбы? Беррия, бейрия дегени калыс Аллах Тааланын өзү үчүн гана. Башка бир бирөөлөргө, достор үчүн, достор үчүн, башка үчүн эмес, жападан жалгыз Аллах Тааланын өзү үчүн гана кабыл амал кыла алдыкпы? Аллахым кабыл кылдыбы? Жок. Ошон үчүн сиз менен бизге могул топтолуп турган бул айт намазы, бул чоң майрам. Момун мусулманмын деген адамдардын эки эле майрамы бар. Бириси Курбан айт болсо, бириси Айдил ифтар. Бүгүнкү күндө ушул жерде тургандарыбыздын бардыгы, же мечиттерде ким айт намаз окуйм дегендин бардыгын эң биринчи эрте менен кыла турган иши баамдат намаздан кийин оозду ачып, мына бүгүн ооз ачылды. 3, 5, 7 же кандай бир шириндик же болсо курма менен оозду ачып туруп, мына бисмиллахиррахманиррахим деп туруп намаз окуй турган жерге басып келиш керек. Мына пайгамбар алейхисаламдын көрсөткөн сүннөттөрү. Assalamu alaikum Müslüman bir tuğanlarımla bugün ayet namazını okup kayttık. El köp boşluğunda eller ayağı köp. Allah barınarın ayet namazına kabul olsun.